алып кетмекмин. Мен просто жетишпей алдым да. Сизге да нараачылыктар болду. Кандайча ынтымакка кетип калды дешти. Негизи ар бир аттын өзү жүгүрө турган маалы келет. Кудай буйруса быйыл жүгүрөт го ушул. Каркырай кимдин аты? Ким азыр ээси? Неберелери? Кахармандын Пимой балдарындай эле да. Пимой. Кой бербейт экен да. Үнү жакшы көрөт да. Үн чыгарып минип турсаң жакшы болот. Талышып кетти ошол жерден этчилер келди. Этке алабыз деп чыгышты, Этчилер келип 20 000 сом берген. Бизге окшогондор жок болчу. Силерге окшогон блогерлер жок болчу да. Салам алейкум достор. Кандайсыңар? Биз азыр Сокулук районунун Белек айылында жүрөбүз. YouTube'дагы темадан окудуңар да, Татуу айкенин үйүндөбүз. Кайрадан эле ошо аттарын көрөлү деп келдик, көргөнчө силерге да көрсөтүп коелу. Татуу айкеге рахмат. Жанында турат, ошого макул болгонуна. Татуу айке кандайсың? Жакшы, салам алейкум. Жакшыбы ден соктарыңыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Канча жыл болду? Сүйлөшүлөбүзгө 2,5 жыл болуп кетти, Ошондой болду го дейм. Могу арттагы сарайда, биякта баягы эле Кактын балдары, коллекционер билесиңер, номер 1 Татуу айке. Ошолорун көрсөтүп бер деп атам. Жаңы аттар да бар экен, мурдагылар да бар экен дегендей. Мурдагылар чоңоюп тур. Татуу айке канча турат азыр сарайда? Неберелери, Неберелери вообще 1, 2, 3, 4 бар. Неберелери. Аттар баякылардан намаз. Намаз каркыра. Болду ошолор. Каркыра да биякта, Каркыра да биякта. Каркырага кандайча биякта жүрөт? Алган киши, сатып алган киши өзүм эле кайра берген. Карап берчи деп да. Карап берчи, дайындап, суутуп, таптап, оюндарга дайындык. Эми аты өзүмдө туруп көнүп калганда өзүм эле берген кайра, өзүмдө турат сарайда. Бул каркыра азыр кандай? Эми сборныйга кетип калыш мүмкүнбү? Эмне деп атышат?
Билбейм, мен сборныйга кетеби кетпейби аны өйдө жактагылар чечет да. Бирок эмени эгерде сборныйга деп кирет деп калса, ээси кандай берем эле деп атат да жагандай. Аны деле эми так маалымат чечилелек, берет, ат берилет, берилбейт деп эми аны өздөрү сүйлөшүшөт го дейм. Кыскасы азырынча сурап келе экен да эч кимде. Жок, пока келелек, азыр багууда турат. Эми буюрса бир жумадан кийин уже менелик баштайт. Каркыра байке баягы Нооруздан кийин бир сыйра эме болбодубу? Сизге да нараазычылыктар болду. Кандайча ынтымакка кетип калды дешти. Сары Өзөнгө эмнеге берген жок депишти. Анан мындай суроо да, Каркыра кимдин аты? Ким азыр ээси? Ошол маалда кимдики эле? Каркыра меники болчу башы. Сиздики, өзүңүздүкү? Мен сатып алгам Каркыраны. Мен сатып алып саткам. Негизи ошо Ноорузтун алдында кандай бир Сары Өзөндөн сурашты беле? Ноорузтун алдында бир чемпионат болбоду эле биякта бир Сокулукта. Өлкөнүн чемпионаты. Өлкөнүн чемпионаты. Октябрда, ноябрда болгон. Ошондо Каркыраны намазды эмеге бергем, Сары Өзөнгө. Чүйгө чапкыла деп. Дагы бир ат бар болчу, баша 3 ат. Анан намазды да бергем, Каркыраны да бергем, анан билбейм, мине албай коюшту балдар. Миништи. Нар чапкылашты, бери чапкылашты, иши мындай. Ат менен келише албай коюшту да. Колдон келишинче дайындап эле бергем атты. Сиз дайындап эле алып барып эле эме чапкыла жердештер дедиңиз. Чапкыла намаз үчүн деп бергем. Анан чото балдарын да минип көрүштү. Сейитбек минип көрдү, Рустам минип көрдү, ошо экөө минип көрдү го дейм. Анан чото мине албай коюшту да, кыскасы. Желаниялар да жок бул ишил минген. Анан ошол бойдон турду ат. Кыштата жер улакка салынып жүрдү. Өзүңүз чаап жүрбөдүңүз беле? Өзүм чаап жүрдүм, бейки Аскатка берип жүрдүм. Аскат жакшы чапты да, Каркыраны. Ошол жакшы тилин таап алган Аскатчы. Анан Ноорузтун алдында дейм бая эле эме да. Каражаттын азабынан да. Негизи сизде жок эле го байке бая 2 жыл мурун келген. Каяктан келди бул? Көлдөн келген да. Көлдө мону сураштырганда жанакы балдар мине албай коюштур мунучу. Мону негизи эле аябай эле кордоп коюштур. Багудан да калыптыр, аябай кордоп салыштыр. Мага келгенде жем чөптө толком желчимес да. Жей албайт. Каркас бойдон алып келгем, жуну өскөн, жүдө болчу аябай. Көп адам минип эле башын айланып салыптыр мунчу. Чуркаганда деле каяка чуркаганын билбейт. Аябай туура эмес жолго салып коюштур да муну. Келип эмне кылып тарбияладыңыз аны? Миндик жанчып. Кырды-курду оостуктарды салып. Такыр ооз беришмес деп атат да, көлдөчү эч ким мине албай койгон деп. Мындай да. Любой атты чувствует этип минсең, аттын тилин таба аласың. Атты чувствует этип миниш керек да, мине алып элем, тияка чапкылап, бияка чапкылап, сабаганда деле кажети жок да аттынчы. Ат акырын минип алып, поляга алып чыгып алып, мындай. Атты чувствует этип минсең, ат бат эле келет. Майрамбектин минишине ушул Каркыранын купулуңуз толдубу? Толду. Жакшы минди. Эми экөө бири-бирин табыш келди кудай. Дагы деле толук табыш элек дейсиз. Толук табыш элек, эми билбейм, акыр коюнда тапты окшойт. Таптым деле деп эле, эми билбейм, мен өзүм деле минип жүргөндө башында Ноорузга барганда, Ноорузда көлгө барганда каякта жүргөнүн билген жок да болчу полиодачы. Тияка кайрылып кетет, бияка кайрылып кетет. Если үстүндө өзүм болсом, бул кайрылма эмес да. Анткени тилин билем, сырын билем. Угат да мени угат. Ошон үчүн кайра келген экен да. Тай казандарга деле жүгөн жок деле мен жүрө берем да. Видеолоруңуз бар эмес беле ошондо? Жүгөн шыпырып туруп эле мине берем. Угат. Мындай үнү жакшы көрөт да. Үн чыгарып минип турсаң жакшы угат, үн чыгарбай эметпесең укпайт. Билбейм, мен билгендер билет болуш керек, намаз үчүн көп жылдан бери эле берип келдим угаттарды. Аягы
бут сынган, буту бырактар да болуп жүрдү. Негизи ошол намыс үчүн деп көп айтылды да ошондо. Намыс үчүн дегенде мындай санап бере аласызбы? Кайсы аттарды берип жүрдүңүз эле, эмне болду? Баягы өлүп калган каркырамды берип жүрдүм. Рассветке. Ошондо Сары Өзөн рассвет болуп чыгышкан. 2 жыл бердим. 9 майга. 9 майга бердим, анан Норузга бердим. 9 майда жесткий травма алды. Плечосуна. Ошону бердим, каркыраны бердим. Андан кийин Сары Өзөн, Чүй Сары Өзөнгө мурда жылы эмени бердим, Мускашканы бергем, Фаворитти бергем, Халк деген айгыр бар болчу. Ошо 3 ат бергем. Азыркылар билбейм, жаманлагың эле келбейт самат. Көп эле атты барташпай атпай, жакшы аттар барталбай эле кетип калып атат. Бир ат Халк деген ат ошол алда жесткий травма алып келди. Короче, буту вообще эле жарабай калды да. Андан кийин эле жок болбоду ошол. Азыркыга чейин көрбөй жүрбөйсү. Ошону жок болду. Үйүрдө жүрөт азыр, бирок буту жесткий болду да. Ооба, отуруп калган. Асабы көп тааныш. Каркыраны деле канча жыл дарыладыңыз? Каркыра почти биринчи каркырабы? Оригинал каркыра. Оригинал каркыра далсышып кеткенде почти бир жыл 3 ай турду дейм. 1 жыл 3 ай дарыладым. Андан деле ошол аркыра деле болгон ал убакта жалгыз атым ошол болчу да. Ошондо эле оюн болуп атканда эле катуу дүңгүрөгөн. Биринчи эле оюн болчу ошондо деле. Көлгө барып жакшы эле дүңгүрөгөн. Ошол жерден деле оюн болуп атканда эле оюн Бакубат Талас менен Сары Өзөн рассвет тартып бүткөндө эле ошол жерден көп кишилер келип мыкты эле баа беришкен атка. Акчаңды азыр беребиз, атты бер деп. Намыс үчүн деп бергенден кийин оюн болуп аткандан кийин атты кантип алып аласың? Адамгерчиликке жакып калат го антсаң. Хорошо, оюн бүтсүн, оюн бүткөндөн кийин сүйлөшөлү, оюн бүтмөйүнчө Рамзатка да бергенден кийин кантип атты алып алам? Анан оюн бүтө электе эле ошо далсышып кетти, ошол жерден этчилер келди. Этке алабыз деп чыгышты, Этчилер келип этке алабыз деп 20 000 сом берген атка. Бер мал болбой, баары эле эмет, көп эле киши айтты, мал болбойт. Атты кыйнабай союп эле сал депчи. Анан ушундай багып ушул даражага жеткиziп алгандан кийин кантип союп саласың? Чолок болсо да үйдө жүрө берсинчи. Тукум алам деп. Анан кийин үйгө алып келип бактым. Чала жанат. Портер менен жүктөп келдим. Көлдөн бери араң келди. Үйгө алып келип бактым. 1 жыл 3 айдай турду. Алып чыктым, лечениясы бүткөндөн кийин акырын ушул малдарда мине баштадым. Минип даярдап анан 2 оюн салдык го дейм. 1 жыл Эламанга кышта алып барып бердим эмеге. Карабалтага ошол жака. Андан кийин Беловодскийге алып барып бердим. Баягы Рустамдар бирге алгандабы? Машина учканда. Ошондон кийин эле достук келип сатып алды. Ошол каркыра бир турнирден кийин эле кайра тренировка учурунда жаракат алып эле андан кийин союлуп кетпеди? Алдын ала айтканда сизге, эгерде ушундай болду каркыра десе, дагы деле барып алып кетет белеңиз? Алып кетмекмин. Союлтпайт болчу. Мен просто жетишпей алдым да. Жетишпей алдым, телефонду күйгүзүп интернетти ачсам эле тиги интернет дүңгүрөп кетти, карган бутсун турат. Бал негизи баягы травма болгон жерден кетпептир да, ылдый жагынан кетишти да. Өзүм деле көргөн жокмун, аяндан кеткен. Кудайга шүгүр, бирок жакшы тукумдарды чытап кетти.
Могу ошол жанагы оригинал каркыран баласы болуп атат, атын ким деп койдуңуз муну? Мунун атын Нарбудан деп койгом. Нарбудан. Нарбудан деп койгом. Мунда да атасына окшоп эме жүрөктүү аябай. Кудай буйрса оюндардан көрөсүңөр го. Мүчөлөрү чоң экен. Эме атасына окшоп жоон аябай. Бити атта денесине, бити. Көрүлөк пока ойын. Эчтеке көрүлөк. Минилүү эле иштетип үйрөтүп койгом. Мүчө түзүлүшү, наркы берекли, бүт эле бойканын өзү. Эмелери грубый 3 жаш азыр. Ошо Бая билесизби, биринчи интервьюда айтып атпаңыз беле, могу Сокулукта эме каркыран балдары бар депчи. Барып тартабыз деп атып эле кийин балдарын баарын талап кетишпеди? Талап кетишти. Ошондо алып калган баласыбы бул? Муну алып бир инилерибиз бар. Адилет деген. Ошондон алгам муну. Каркыран балдары мыкты чыкты, аябай эле жакшы чыкты. Кудай буйрса мээлеп турган бир 3-4 бар, ошолор Кудай буйрса жакшы чыгат болуш керек. Могу достукка да, достук командасына да Бир баласы жүрөт, бир баласы кетти. Ал да аябай мыкты. Жакшылап, тарбиялап, жакшы чабандас отуруп калса атага чыга турган аттар болот го дейм. Ошондой. Кыска заманда аттар барып сиздики оюн түшүп, анан брак болуп же болбосо жаракат алып калгандай. Келип эле таштап эле кетет. Ошондон көңүл калды да. Самат. Мисалы алып кетишет, бересиң былчытып, семиртип. Анан ат баккан кишилер түшүнөт болуш керек. Анан ат бакпаган кишилер, аты жок кишилер көп сөз сүйлөй берет экен да. Сиз үчүн кандай? Ошо комментарийлерди окуп аттыңыз да. Биз деле окуп аттык да. Мен окубайм. Мемедечи могу Ноорустагы турнирден кийин Сарыөзөн утулуп калганда сиздин арегиңизге көп сөз айтылып кетпеди? Кандай, мындай обидно болдубу, мындай орусча айтканда? Обидно болгондо эмне, Самат ат бербей жүрсөм біз жөн. Кудайга шүгүр, любой оюнда эле ат берип эле жүрөм. Намыс үчүн деп билбейм, ким кандай, мен берип эле жүрөм намыс үчүн. Дагы деле болсо бересиз. Беребиз дагы эле болсо деле. Азыр мен сизге келген себеби 2-3 күндөн бери эле мага личкага жазып атышат. Татуу брат Манаска деп бир ат дайындап. Ушундай эмне сөз айттыңыз беле бирөөнө же эмне? Болду эле ошондой. Манаска ылайыктуу ат бар. Биякта азыр Кахармандын небереси. Кахармандын баласы бар болчу, Кертай деген Керим Байкеден чыккан. Мыкты болчу аябай. Биртке эмет Керим Байкеден келгенден кийин биртке минилип жүрүп эле денесине бир аллергия бирдемке чыгып, ошо укол атышып, ошо туура эмес атылып калган укол. Ошол Кертайдан атак эркек бала калды беле, жок деп жүрүшпөдү. Ошондон единственный ушул калган эркек. Атасына копия бул да. Бирөө бар экен да, жалгыз эле. Жалгыз ушул Кертайдан негизи бир ургачы мен билгенден бир эркек ушу экиле уулун түштү го дейм. Кахармандын небереси Кертайдын баласы деп аткан. Чоң атасына ынташтырып Кахарман деп койгон. Кахраман, Кахраман. Чоң атасына ынташтырып. Бул былтыр 2 жолу 3-4 жолу салынды эмеден жер улактарга. Бир жолу Аскат салды, андан кийин өзүм поколение улактарга чаап жүрдүм. Бир жолу Ысык Ата жактан поколение улак алып барып салып, ошондо лучший атталган. Ошондо эле эмесин көрсөтүп койгом да, ар жагында Данияга барып келинче. Анда деле жыргат деле такшал элек болчу. Күлүктүгү мыкты мунун. Жүрөктүү аябай, додосто страшный кылганы качып турат. Башы жумшак. Баары эле ойдогудай эле бул. Кудай буйруса. Минеп турган балдар көп эле чыгат го дейм. Бирок бул анткен эме өзү. Баш жумшак аябай эле. Баш жумшак. Кайрылсаң кайрылат. Просто күчтүү боло керек да бул аябай. Жашта бул дагы. Мен 4 жаш. Эмдиги жылы питке келет да бул, Кудай буйруса. 5 жашка келгенде Кудай буйруса. Кара күчкө толсо
Эми дайындап жүргөн аттарың билесиң да, кандай водила керек, кандай самдай күчтүү балдар керек. Эми быйыл Кудай буйруса эми биринчи бойлорго чыгат. Жакшы эле результат көрсөтөт го деп ойлоп атам. Үмүт сарайда турган аттардын жаш өспүрүмдөрдүн баарына үмүт чоң. Мыкты бар тең, Кудайга шүгүр. Билбейм мен, буларга водила иштеш керек только. Мыкты балдарда туруш керек. Ишин кылат да булар. Могу Кактын балдарычы байке, мен ойлогом да. Барып Кактын балдары атасынан урук чачып алгандан кийин түгөнөт го депчи. Мындай байкасам, бул көп жылга уланат окшойт. Неберелери да мыкты чыгып атат го. Негедир? Эми мен Кахармандын балдарын да минип көрдүм, неберелерин деле минип жүрөм. Мисалы, могу Кахармандын неберелери Кахармандын прямой балдарындай эле да. Прямой, кан кой бербейт экен да. Бүт характерлери, эмне кылып минип жүрсөң деле, такалап атсаң деле, байласаң деле дурдойрок да. Бүт прямой балдарындай эле. Мо прямой балдар жүрбөйбү, намаз, каркыра, ошондой эле булар деле эмесең. Кой бербейт экен да? Кой бербейт. Анда дагы деле көп жыл уланат экен да, Кактыкка. Кудай буйруса эми уланат го. Кудай буйруса, Кахарман аман эсен болуп турса эле Кыргызстан аттары өнүгөт го дейм бир топ эле. Мен өткөндө келип намаздын баласы анда 2 жыл мурун келгенде кичинекей тайып эмес беле? Жүдөп бир анда жаңы үйрөнүп аткан сыяктуу минип үстүнө минип жолдор. Андан кийин келгенде тааныбай калдым да, такыр башкачы. Билбейм, мен чынын айтайын, ошондой ат болоруна деле көзүм жеткен эмес. Сиздики жетиптир да көрсө. Эми булар негизи эми 1 жаш кезинде, 2 жаш кезинде булар эми болот, кичине жүдөрүк, слабый болот. 3 жашка келгенде булар минген сайын, сууту жеген сайын мүчө созот да булар аябай. Татуу айга, бул намыс беле аты, э? Бул эми азыр толоп турган деле мезгили келдик. Пока жукарак эмне жылы. Эмдигин толоп го. Буйрса. Ал деле дагы эле характери бала бойдон эле. Мүнөзү жаман мында аябай. Мына болбосо небереси, небереси. Өсүп туруп аябай. Бир топ эле. Энеси атасына караганда дагы бийик болот да. Бул дагы эме менен айырмаланат го аябай, Кудай буйруса, скорость жак менен. Былтыр иштеп жүрдүм да. Аркыра намаз, малар менен бар менен иштеп жүрдүм. Былтыр да жаш болчу да. Быйыл вообще эле кармашат го дейм. Былтыр куйрукташып ээчип келчи. Ошондо деле до конца кое бергенден коркчумун. Учутун бирдемки болбойн деп. Быйыл саласпай болду. Эле кармашат го. Быйыл девлоптор быйыл кошом ошондо. Баягы эле проблема водитель. Ошол болбосо өзүң чапмай. Болбосо өзүм чабам. Бул деле азыр конкретно деле мүчө созу элек. Бул да бир 2 жыл мүчө берет го дейм. Дагы ишин быш элекпи дагы? Жаш да аз деле бала бойдон да, бирок эми 5 жашка чейин мүчөсүн берет да. Катуу берет го дейм. 5 жашында уже бөлөк чат болот да бул уже. Каркыра. Оригинал каркыраны айтам да. Сиз жанагы көлдөн ошо сатып ийбей, этчилерге берип ийбей алып келгем деп атпайсызбы? Бир четинде карасаң ошо каркыра менен татууну дагы биз көбүрөөк таанып калдык окшойт. Билбейм, мен эми тиги азыр эле интернет нарк берип болуп кетпеди. Так Кудайга шүгүр, эме каркырага чейин деле мен жаман ат минген жокмун. Каркырага чейин деле мыктаттар бар болчу аябай. Аябай мыктаттар бар болчу. Просто эми алмалда эми бизге окшогондор жок болчу. Силерге окшогон блогерлер жок болчу да. А так мыктаттар колдон үзүлүлүк, Кудайга шүгүр. Бул кайсы ат байке? Бул да Кахармандын небереси. Бул эмеден келген, Лазон айылынан. Шалтадан келген, атасы дагы эле турат, ал Жаныбек деген бала да Шалтада.
Атасы Аллах деген айгыр экен. Энеси Кахармандын кызы. Кахарман небереси да бул да 5 жаш. Кыз тараптан турбайбы, Кыз тараптан 5 жаш. Бул да эме ойсун канга бербейт, болбой эле. Буттары, намаз окшош. Өчөө да берса бул. Аты эмне байка мунун? Мунун аты Лазер. Лазер, э? Инимдики. Бир тууган иним бар, Кайрат деген. Ошонуку. Кээде көрүп калчубуз ошол булатты. Былтыр арык келип калып аябай эме болуп калды. Дайындыгы жетпей калды да, чучулук болбой эми азыр. Тескерисинче семиз экен, э? Азыр тескерисинче семиз да. Кудай буйрса, мында үмүт өтө чоң болду да, бул да. Мыкты. Бул эме болуш керек. Казанга да токтоп көндүрүп аткандарын көрүп калганда болот. Бул эме даяр эле почти. Жумуштун баарын көргөн, бүт көргөн уже. Только дайындап туруп эле этин алып туруп жакшы бир балага отургузуп туруп эле кош керек мында эле. А так мында көрөсүңөрбү Кудай буйрса. Жашы канча байка мунун? 5 жаш болду. 5 жаш, э? Энеси тарабынан келди ошондо, э? Энесин деле көргөнмүн былтыр. Мен алып бирге иштетип маканисттерин келтирип үйрөтүп койгом. Просто эле былтыр оюнга чыкмак. Арык болуп калды аябай. Эми атты чыгарганга жараса, жөн эле чача-пача кылып чыгара бербей. Мындай суутусун келтирип, жакшылап даярдап, жүгүрө тургандай кылып даярдап туруп чыгарыш керек да атты. Эптеп-септеп эле кошо бербей деп ошол ойлоп чыгара койгонбуз. Эми ар бир аттын негизи ар бир аттын өзүнүн жүгүрө турган маалы келет. Негизи Кудай буйрса быйыл жүгүрөт го ушул. Буйрса көрөткөнбүз да. Быйыл жүгүрөт. Анан Өзүм көнүп калгам буларга. Аттарга карап жетишесизби өзүңүз? Жетишем. Ушуларды карап эле жетишем. Эми кышында кээ бирде жетишпей каласың. Күн эме болот го. Ой келген жокпу я, ат чалыш керек экен, жардам чалыш керек экен деп. Быйыл алам. Быйыл бир бала алам го. Атому кышында күн тар болуп, бир 2 ат 3 ат минип келгенде эле кечирип кетет, мал сал жайлашып керек, ок чыгарыш керек, ошо менен убакыт өтүп кетет. Бир ат минбей, 2 атты жабыламай, ошентип суутмай, жалгыз инилерим келет. Инилерим жардам берет. Негизи дагы көздөп жүргөн барбы неберелери? Көздөп жүргөн каркыранын биринчи каркыран өлүп калган каркыран баласы бар Таласта. Беден соктон Бакудан алып кетишкен. Азыр данный момент көздөп жүргөн ошол бар. Ошол мыкты да аябай. Эмени Кыргызстандын курама командасын көрдүңүзбү байке? Көрдүм. Кер улакты дагы, берки эме Көкбөрүшүн дагы. Көрдүм. Купулуңузга толду кандай? Жакшы эле го. Дагы эми өзгөрүүлөр болот деп атышат эми аны өйдө жакта шептер чечет да. Так нормально эле го. Күчтүү балдар чогулду. Күчтүү балдар чогулду. Бияктан азыр мында карап көрсөк, могу сарайдан чок дегенде бирөө кетет экен да, Кыргызстан курама командасына. Эми бул Майрамбекте жүрбөй. Каркырага эле расчеттолот болуш керек. Кетет го дейм. Каркыран эми ээлери менен сүйлөшүп алса, келсе жүктөп беребиз да. Бул кадимки эле намаз. Баягы намаз. Ошол бойдон эле негизи баягы ынтымакка чыккан боюнча деле оюн көрдүлекпи да? Өзүм бир маякка бир чүйдүн чемпионат болгондо салдым. Ошондон бери турат. Намаз кандай эми? Бул быйылкы сезондо азыр ойной элек ат турабы? Ойной элек. Сагынды бул оюнду. Аябай сагынды. Быйыл Кудай буйрса бир команда кошулуп чапсаммы деп эме кылып атам. Ниет кылып атам. Азыр такалайм. Такалап баштап туруп эле минип баштап эгемендүүлүккө даярдап өзүм эле чогом го.
Кайра татуу менен намазды көрүп атпаймыз да, буюрса. Сагынды. Улакта аябай эле сагынды. Бул эме сиз деле сагындыңыз да. Сагындым мен деле. Мисалы, могу азыркы каркыра. Баягы быйылкы сезондо жакшы реклама болуп кетти да, раскрутка. Мындай айткандачы. Буга эми азыр бебизди каратат элек деп аткандар көп болуп атат болуш керек. Көп Могу жакта турган аттардан эң көп эле каркырага келип атса керек. көп каркырага көп аябай эле. Эме караттык өзүбүздүн бээлерден. Быйылкы балдар да түштү. Кудай буйрса эми намастын баласын, ушу каркыранын балдарын кийинкилерин чоңойтобуз да. Эме акырындап да. Кан кууп кете беребиз да эмне кылабыз. Бөлөк жерден ат алайын десең, аттын баары кымбат азыр. Өзүңүздүн бээлерге андан тышкары элдер дагы. Бир ат сатып алайын десең өзү өлдү азыр. $10,000, $5,000 эме жок да. Азыр жанагы бээлер деп атпайсызбы, өзүңүздүн бээлер депчи. Барбы биякта бээлериңиз? Менде азыр бир эки бээ бар. Барбы? Бирөө кахармандын кызы. Кызыбы? Намастын кызы. Могу, Аты кахармандын кызы. Могу намастан бери могу, Ургачы. Бул бир эле жума болду да, туулганына кеч туулду аябай эле. Беч эмне бе? Бээ өзү эме высококровный бээ. Жакшы бул бээ да. Балдарын улакка салып жүрөбүз. Быйыл карат эле экенсиз анда, Бээни? Бээни караттым. Каркырадан караттым. Бул кахармандын прямой кызы бул. Скала деген бээ. Бул Керимбайкеде турчу. Керимбайкеден кант жакты, Сыгата жактан бирөөлөр сатып алып. Андан саталык кескенден ошо алганбыз. Наркы кулунуңузчу? Ал кулунду ошол бул бээни жакын эле алдым. Бери карачып тур да. Азырчы курсагында эмне? Курсагында бир дос баланын жакшы айгыры бар болчу, улакка салып жүргөн. Өзүңүздүкүн караткандыгыз, Эми өзүбүздүкү буга болбойт да. Меники бүт Жалаң кахарман кандары бир болуп калат да. Кандары бир болуп калат да. Айгыр тандап бир айгыр кочком. Ошол. Биягыңызда сарайды чоңойтуп аткансыз го, Бияка конюшня болуп аткам. Биякта улап келеткенде мындай, Бияка да эми кахармандын балдары келет экенде, дагы көп эткенде буюрса. Буюрса бияка. Та клеткаларды улап. Бир айдын ичинде бүтсө. Бияка аттарды киргизем го. Кийинки бир жылдан кийин келсек, дагы бир новинкаларды менен тосуп алат экенсиз да, Кудай буюрса. Буюрса, аманчылык болсо, ден соолук болсо, элибиз журтубузда тынчтык болсо болот го, Кудай буюрса. Иш ошолму? Ушундай стройга жүрүп аткан жерден Татуу айке бизге айтып берип атат эми. Рахмат, аттарыңыз менен бөлүшүп коюңузга. Келип тургула. Мен келгенде ойлогом азыр, кебетем көрүп атасың, каякта интервью деп айтат го депчи. Ошо. Стройка менен алек болуп атабыз. Ооба, Суу түшкөн жөнгө тургула деп. Коштошоордун алдында могу Марал дүкөнүнөн биздин демөөрчүбүз Татуу айке сизге керектүү оокат болуш керек сизге. Чоң рахмат. Алла разы болсун, Кудай буйрса. Колдонуп жүрүңүз. Бул камчы менен далай аттарды таппайбыз. Буйрса. Рахмат Татуу айке сизге дагы. Интервьюга бөлүп койгонуңузга, ушул жакта болуп аткан стройка, бул жакта курулуш чарбаңардын баары кычып атты. Келгенде ошо интервью бербейт го деп ойлоп аткам. Шарт футболкаңызды чечип, ушул аттарыңызды чыгарып көрсөтүп бергениңизге. Бериңиз Татуу айке, ишиңизге ийгилик. Мейлі достар, жақсы тұрғылайым. Давайте, қошташпаңыз. Барыңарға теңер салам.